Саламатсыздар, отуруңуздар. Сот отуруму ачык деп жараланат. Жабык және коомунун административдик долбоору каралат. Азиз Кудайбергенов Нарын облусунун административдик сотунун судьясы болуп эмгектенгендигине 1 жыл 2 айдын жүзү болду. Бишкек шаарында төрөлгөсү билим алып, буга чейинки эмгек жолунда аскер сотунда катчы юрист болуп иштеген айтымында өзүнүн туруктуу жашаган жеринен кетип, башка жакта иштөө, адилеттүүлүктү сактоодо мыкты мүмкүнчүлүк. Судьялардын статусу жөнүндө мыйзамына тууралуу соттор ротация болуш керек. Албетте бир областта өзү төрөлгөн жерде кайра иштеген судья болуп туура эмес деп эсептейм. Анткени тааныштар, тууганчылык болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар кайсы жерге барып иштеп келгени туура болуп, жаңы жерлерди көрүп, жаңылар менен таанышкан жакшы болот деп эсептейм. Ал эми Нарын облустук сотунун судьясы Алдайарбек Абдыбеков бул тармакта 15 жылдан бери эмгектенип келет. Тажрыйбалуу адис бул жылдар аралыгында адам тагдырына байланыштуу жүздөгөн чечимдерди кабыл алган. Айтымында мезгилдин талабына жараша бардык тармакта реформаларды толук ишке ашырууга мезгил келди дейт. Соттук укуктук реформанын негизинде бул жалаң эле сот корпусуна тиешелүү эмес, күч түзүмдөрү болобу, бийлик бутактары болобу, коомчулук болобу, баарына тиешелүү деп эсептейм. Бир эле мисалды алалы, ушул реформага коомчулукту алсак мисалы. Коомчулукта кээде ушу миллиондорду жегендер камалбай жүрөт деген пикир болуп ызы-чуу болушат. Ал эми камалган күнү кайра тескерисинче бул биздин бала эле, ак эле жөн эле жерден камап койду дегенде ушундай бир ача пикирлер болот. Демек, коомчулукта да кандайдыр бир пикирди колдоо керек деп эсептейм. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 4 мартта Кыргыз Республикасынын судьяларынын 12 курултайында сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашырууда ротация кылуу зарыл экендигин билдирген. Мындай кадам сотко чейинки өндүрүштөгү кемчиликтердин бардыгын ачыктоо аркылуу тергөөнүн сапатын кыйла жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзөөрүн белгилеген. Кезегинде аталган тармакта 47 жыл иштеп ардактуу эс алууга чыккан ардагер Бердибек Эсенбаев дагы президенттин пикирин колдойт. Анткени өзү дагы учурунда өлкөнүн бир катар облустарында судьялык кызматты аркалаган. Эстирдин убагында эле судьянын туулуп өскөн жери, андан ошондой эле анын өмүрлүк жолдошунун кайсы жерде туулгандыгы, өскөндүгү жөнүндөгү маалыматтар такталып, башка областтарга, башка региондорго жиберилип келген. Азыр болсо ошол реформа жөнүндө маселе козголуп жатат. Бул абдан туура. Ар бир элдин, ар бир жердин өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар. Мыйзамдуулуктун так сакталышы, аткарылышы үчүн реформа, ротация абдан зарыл нерсе. Ал эми жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамынын алкагында Ош облусунан ротация аркылуу Нарын шаарына мэр болуп келген Канболот Тутуев которуштуруу эркин иштөөгө өбөлгө дейт. Ротация абдан бүгүнкү күндө жакшы экен. Анткени мен өзүмдүн ошол Каракулжа туулган районунда иштеп жүргөндө, ал жерде иштейин десең эле көбүнчө досторуң, тааныштарың келе берчү. Анан бул жерге ошол келгенде эч кандай таанышың жок, досуң жок, тууганың жок. Өзүң каалагандай максат койсоң, алдың ошол максатты ишке ашырганга толук мүмкүнчүлүк түзүлөт экен да. Ошон үчүн ушул президентибиздин ротация маселесин мен толук түрдө колдоп, ушуну бардык тармактарда ишке ашырыш керек экен деген ойго келип отурам да. Маалымат үчүн айтсак, Нарын облусунда бир облустук, бир административдик жана бир шаардык жана 5 райондук сот бар. Анда жалпысынан 22 судья иш алып барып, өткөн 1 жыл ичинде 5912 ишти карап, чечим чыгарышкан. Учурда иш алып барып жаткан судьялардын 70% буга чейинки сот тутумундагы реформалардын алкагында дайындалган. Чапара Садыкказиева, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары.